Салык кызматкерлери бул чакан тигүү цехин текшерип жатып, ишкерлер менен жолуга албай калышты. Ишкананын жумушчулары да алардын кайда экенин так айта алышкан жок. Адистер кароолчуга карызы тууралуу чечимди тапшырды. Карызы бүгүнкү күндө 181 миң болуп атат. Келсек, казыркы көп учурдагыдай эле арендага берилет, бирок өздөрү жок болуп атат. Ошондуктан биз извещенияны тапшырдык охранасына. 15 күндөн кийин биз салык кодексинин 87 беренесинин негизинде сотко кайрылып, кагаз паншерди Кыргызстандын территориясынан чыкпаганга кылып превентивный мера колдонулат. Извещение Каландаров Мурат Баратович должен исполнить налоговые обязательства в течение 15 календарных дней. Маяковский көчөсүндө жайгашкан жеке мейманкана 100 миң сомдон ашык карызын төлөбөй келет. Бул субъектиге дагы эскертүү берилди. Я просто работаю, я ничего хозяина не знаю. Я ничего не знаю, не могу сказать. Привет, управляющий, я просто информацию передам, и все, я хозяина не знаю. Ал эми унаа жуучу жайдын ээси акыркы 7 жылда чоң суммадагы акча топтоп алган. Бул жерди мен 2015 коммерческий объект кылып үйдө документ турлагам. 2018 аягында бул жер жумушка кирген. Былтыры 2021 мага кагаз көтөрүп келишти. Налог не имущество дептир 180 миң. Ана мен буга не согласен дедим. Мен өзүм 2019 почти жумушка кирсе бул жер. 2015 оформление болгон болсо. Салык кызматынан чыкырдык, салыкчыга түшүндүрөбүз. Жер 2015-тен сатылым алынса, 2015-тен баштап жер салыгы төлөнүш керек. Бизнестен түшкөн акчасы 2019-дан баштап төлөй берсин. Бирок мүлк менен жерди 2015-тен баштап төлөнүшкө милдеттүү. Свердлов районунун салык органдарынын эсептөөлөрү боюнча чарба жүргүзүүчү субъектилердин бир нече миллиард сомдук карызы топтолгон. Айрымдарына сот өкүмдөрү чыгарылса, кээ бирлери боюнча доо арыздары берилген. Свердлов салык кызматында бардыгы болуп 5 миллиард 158 миң 424 миң сом карыз бар. Анын ичинен жер салыгы боюнча 105 миллион 965,1 миң, имущество мүлк карызы боюнча 31 миллион карызы бар. Реструктуризациялоо жөнүндө мыйзамга ылайык, эгерде чарба жүргүзүүчү субъект ушул жылдын июлуна чейин негизги карызын төлөсө, туумдары алынып салынат. Ал эми карыздар жыл аягына чейин төлөнсө, туум 50%-га жоюлат. Эгер салык төлөөчү мыйзамга баш ийбесе, банктык эсептөөлөрүнө чектөө коюлуп, жаран Кыргызстандан чыгууга жана аты жөнүн алмаштырууга жол берилбейт. Карыз төлөөдөн баш тартса, иши сотко өтүп, мүлкү бааланып, сатыкка коюлат. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.